Улуттук коопсуздук кызматы эл аралык баңгизат тобунун мүчөсүн кармап, андан мифедрон банги каражатын алды. 21 апрелде Чүй облусунун пригородная жана Достук калктуу конуштарынын ортосундагы Манас аэропорту Бишкек шаары автожолунда 29 жаштагы жаран кармалып, андан жалпы салмагы 2 килограмм болгон мифедрон синтетикалык банги каражаты табылды. Аталган заттын 1 граммы базар баасында 6000 сомду түзөт. Жалпысынан табылган жүктүн наркы 12 миллион сомго жетет. Кармалган жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бүгүнкү күндө синтетикалык банги заттардын жаңы түрлөрүн, белгилүү бир акчалай сыйакы үчүн таратууну жана сатууну уюштурууда анонимдүүлүктү камсыз кылган байланыш методдорунун динамикалуу өнүгүүсүнө байланыштуу жаштардын көпчүлүгү азгырылууда. Буга байланыштуу УКМК ата-энелерди өз балдарына карата сак болууга, алардын убактысын жана айлана чөйрөсүн көзөмөлгө алууга, ошондой эле түшүндүрүү иштерин туруктуу негизде жүргүзүүгө чакырат. Эскерте кетсек, кылмыш жаза кодексине ылайык аталган кылмыш үчүн жашы 14 жаштан ашкан адамдар 8 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылып, мүлкүн конфискациялоо менен кылмыш жоопкерчилигине тартылат.